Саламатсыздарбы? Бул кунт коюп бугуу сабагынын видео түшүндүрмөсү. Аны мен Гүлзат Газиева алып барам. Турмуштагы түшүнбөстүктөрдүн көбү баарлашып жаткан адамдын кебин көңүл коюп, аягына чейин укпастан, кесе жооп берип, сындап коюудан келип чыгат. Албетте, угуу маданияты калыптанган жерде бири-бирин түшүнүүчүлүк, сыйлоо, урматтоо сыяктуу мамилелер өркүндөйт. Анда эмесе турмушта көп кездешкен мисалдарга көңүл бөлгүлө. Апа, не oldu? Неме? Киноға тартылғаны Бишкекте кастинг болады екен. Кастинг деле. Окууга көңүл бөлбөй койдуң го? Апа, мен сабак окуганга да жетишем, киноға тартылганга да жетишем, апа. Жол кире таап берсеңер эле болду. Азыр пандемия маалында да кино тартылат бекен. Ооба? Койчу балам, алыскы жолдо кыйналасың. Барып келгенге тамак ашыңа акча кетет. Азыр мен документтердин баарын алып барып берем. Апа, Балам. неме? Киноға тартылғаны Бишкекте кастинг болады екен. Ал кастингте 14-16 жашар балдар катышса болот экен. Күндүзү окуп, кечинде иштеген, баланын жаш кезин аткарган таланттуу балдарды издептир. Сиздер жол кире төлөп берсеңиздер эле болду. Жол кире тапканга өзүм дагы аракет кылам. Балким өтүп калсам, ролду аябай жакшы аткарам. Игирике жетишкен адам жөнүндө тасма тартылат экен да, Ооба, апа, ооба. Бишкекке барып келгени кастингге катышыш үчүн жол кире таап берем экен деп кыжалат болуп атасыңбы? Ооба. Атам экөөңөрдөн көп акча сурап атам. Андан тышкары мектепке да, спорт залга да төлөп атасыздар. Максат, мектепке, спорт залга алган акчаларыңа ыңгайсыз болуп жатасыңбы? Биз сенин ар тараптуу өнүгүшүңө кубанычтабыз. Ата-эне катары биз сенин актёрдук өркүндөшүңө кубанычтабыз. Сен таптакыр кыжалат болбо. Атаң экөөбүз акылдашып, сен Бишкекке барып, кастингге катышып келишиңе аракет жасайбыз. Рахмат, апа. Эми силерге кунт коюп бугуунун ыкмасын көрсөтүп беребиз. Кунт коюп бугуу ыкмасы 3 баскычтан турат. 2 кулагын сизде, кайнатып чыгуу, сезимдерин чагылтуу. 2 кулагын сизде. Маектешип жаткан адам бүт дитин айтуучуга буруп, ага тоскоолдук келтирбей, кулак салып угат. Кеңеш бербестен, дене кыймылы, үн коштоо менен колдоп, керек учурда тактоочу суроолорду берет. Кайнатып чыгуу баскычында айтуучунун окуясын угуучу өз сөзү менен кыскача гана баяндап, тактоочу суроолорду берсе болот. Угуучу айтуучунун окуясынын маңызын өз сөзү менен кайталап, туура түшүнгөнүн тактап алат. Ал эми сезимдерин чагылтуу баскычында угуучу кеңеш бербей, сын такпай, айтуучунун сезимдерин өз сөздөрү менен чагылдырат. Эске тутуңуздар, кунт коюп бугууда айтуучунун пикирин эч качан баалабаңыздар, сындабаңыздар жана кеңеш бербеңиздер. Кунт коюп бугуу чыр чатактын алдын алат, адамдардын бири-бирине ишенимин бекемдейт. Анда эмесе түрдүү кырдаалдарда ата-энеңер, жакын туугандар, достор менен маектешкенде кунт коюп бугууну колдонуп көргүлө.